23 апрелден 3 майга чейин Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоонун экинчи этабы жүрөт. Эл каттоого өлкөнүн эң алыскы аймактары камтылат. Жетүүгө кыйын болгон Кыргызстандын 15 районунда 116 калктуу пункт бар. Эл каттоо биринчи этаптагыдай эле электрондук форматта ишке ашат. Бул аралыкта калкты контролдук каттоо да өтөт. Биринчи этапта кандайдыр бир себептерден улам каттоодон өтпөй калгандар 12-16 кыска номери аркылуу байланыш борборуна кайрылса, операторлор арызды кабыл алып, аймактык статистика органдарына каттоого жиберишет. Кошумча 0502 15 98 15, ошондой эле 0999 18 30 20 WhatsApp номерлерине дагы жазса болот. 2000 ашык кайрылуу болгон. Ушуга байланыштуу биз республикалык бизде комиссия бар. Эл жана турак жай каттоо боюнча төрагасы комитеттер министринин биринчи орун басары Кожошов, орун басары мен болом. Ошонун негизинде биз ошо маселени койгонбуз. Ошо 10 күн ичинде жалаң гана алыскы ошол уна жетпеген же болбосо кишилер жетпеген жабык жол жабык кар жаткан региондор бул. Чоң алай мисалы целый район, бүтүндөй район каттан өткөн жок. Ушуга окшогон мисалы биз Миң Куш калды, Суу Самыр калды. Ушулар менен чогуу ошо элдердин кайрылуусу боюнча бардык региондордо дагы бир сыйра контролдук түрдө өткөрүп коюлуп атабыз. Бул элдерге биздин ушул жасап аткан ишибизди аягына чыгаралы деген.